Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bardığımızın жаратуучубуз болгон Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын саламын, тынчтыгын тилеп, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Иншаллах бүгүн биз окуп, окуясынан сабактарды ала турган, үлгүлөрдү ала турган улуу сахабалардын бири бул Абу Убайдата ибн Жаррах. كان وضيء الوجه بهي الطلعة نحيل الجسم طويل القامة خفيف العارضين. Бұл сахабанын жүзү аябай нурлуу болгон, көрүнүшү дагы аябай сулуу, кооз болгон. Нахил الجسم денеси болсо аябай арык болгон. طويل القامة бою узун болгон аябай. خفيف العارضين ал эми жаактары болсо ичке болгон да, жаактары мындай чап жаак деп коебуз го, ошондой болгон. Тартаху ал-айну ли мар'аху. Аны көргөн адам дейт, аябай эс алат эле дейт да. Аны бир адам көрө турган болсо, кадимкидей бизде да ошондой адамдар бар, кээ адамдар. Аны көрсөң, кадимкидей эс аласың да көрүнүшүнөн. Ва ta'nasu an-nafsu lil-luqyahu. Аны көргөн адам, ага жолуккан адам аны жакшы көрүп калат эле дейт да. Ва yatma'innu ilayhi al-fuadu. Ошондой эле аны көргөн адамдын жүрөгү тынчтанат болчу дейт. Анын көрүнүшү эле адамга тынчтык берип, аны сүйүүгө себеп болот эле дейт. Ва kana ila zalika raqiqul hashiyati. Ошондой эле бул сахаба аябай кулк мүнөзү аябай жеңил, жумшак болчу дейт да. Кулк мүнөзү, мамилеси аябай адамдарга алган мамилеси жумшак, назик болчу дейт. Jamma at-tawadu'i shadid al-haya'i lakinnahu kana iza hazaba al-amru wa jadda al-jiddu yaghdu ka'annahu laysu 'adiyan. Аябай көп кичпейил болчу дейт да. Бул ушунча кичпейил болуп, эч качан текеберленбейт болчу дейт. Shadid al-haya, ошондой эле аябай уялчак болчу дейт. Өтө уялат эле күнөө иш кылуудан, жана башка жаман иштерди кылуудан ушунчалык уялып, бети кызарат болчу дейт да. Өзү кылмак, бул жакта турсун, башкалар кылса, аябай уялган бир сахаба болот. Лакиннаху кана иза хазаба ал-амру, олуттуу нерсе башына келе турган болсо дейт, мындайча айтканда, душмандар кол сала турган болсо, жана ошого окшогон жаман нерселер башына келе турган болсо, бир заматта эле бир жырткыч бир арстанга айланып кетет эле дейт. Ушунчалык душманына кол салган бир арстан сыяктуу болуп калат эле дейт. Фахуа юшбиху насла сайфи раунакан ва бахаан. Ал сахаба кылычтын миизи бар го, аябай курч, ошондой өткүр сахаба болчу дейт. Кылычтын миизиндей өткүр жана нурлуу болчу дейт да, түп-түз нурлуу болчу дейт. Ва яхкихи хиддатан ва мадаан. Анын көрүнүшү кылычтын курчтугун аябай жылтырак болуп жанып турат го чалышканда, ошону сүрөттөйт эле дейт да. Анын көрүнүшү кудум бир кылычты сүрөттөп берет болчу. Өткүрдүгүн айтпа дейт, нурлуулугун эми айтпай эле кой дейт да. Заликум хуа амину уммати Мухаммадин Амир ибн Абдиллах ибн Жаррах al-Fihri al-Qurashi al-Mukanna bi Abi Ubaydata. Мына ошол сахаба бул үммөттүн, Мухаммаддын саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын үммөтүнүн эң чынчылы Абу Убайда ибн Жаррах. Ал эми кайманаты Аби Убайда, Абу Убайда деп бул кайманаты болот. نعته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك. Умар, Аллах андан разы болсун, анын уулу Абдуллах 3 сахабаны ушинтип сыпаттап берет. Айтат, Курайш элинен 3 адам, 3 сахаба аябай абыройлуу, аябай мартабалуу адамдар дейт. Ошондой эле кулк мүнөзү
аябай жогору болгон дейт. Кулк мүнөзү эң коз, эң сонун сахабалар булар дейт. Кээ бир адамдар мартабалуу болсо, кулк мүнөзү жаман болот. Кулк мүнөзү жаман болсо, акылы бир аз тайып болот, же болбосо мансапсыз болот да. Азыркы адамдар ошондой бири толук болсо, бири кем болот, бири кем болсо, бири толук болот. Ошондой. Ал эми бул сахабалар бир жагынан мартабалуу, абройлуу сахабалар болуп жатат. Ага карабастан кулк мүнөзү дагы аябай эң кооз болгон эле дейт да, башка адамдарга караганда. Ва асбатуха хаяан. Ошондой эле аябай уялчак сахабалар болчу. Мындай адамдардан уялганбы? Жок. Күнөө кылыштан, Аллах Тааладан уялышкан да. Ушунчалык кичинекей күнөө болсо дагы Аллах Тааладан уялып, беттери кызарып турушкан, аябай коркушупчу. Ин хаддасука лам юказзибука. Алар менен сүйлөшө турган болсоң, ал 3 сахаба менен, 3 адам менен сүйлөшө турган болсоң, сенин атаң башка бирөөгө жалган сөз ташып барбайт. Ва ин хаддастахум лам юказзибука. Жана алар менен сүйлөшсөң, ал 3 сахаба менен сүйлөшсөң, сени эч качан алдабайт. Алар Абу Бакр ас-Сиддиқ, Усман ибн Аффан ва Абу Убайдата ибн Жаррах. Ушул 3 сахабаны Омар радияллаху анхунун уулу Абдулла ушинтип сыпаттап берет. Кана Абу Убайдата мин ас-сабиқин ал-аввалина ила al-ислам. Абу Убайда ислам динине эң биринчи киргендердин катарында эле. Фақад аслама фил яумил тали лил-ислами Аби Бакр. Абу Бакр исламды кабыл алып, пайгамбарыбызды пайгамбар деп, Аллахты жалгыз деп билип күбөлүк келтиргендин эртеси күнү Абу Убайда ислам динин кабыл алат. Ва кана исламуху аля ядай ас-Сиддиқ нафсихи. Жана анын исламга кирүүсү Абу Бакр радияллаху анху, Аллахтан разы болсун, ушул себептүү болот да. Абу Бакрдын кол астында исламды кабыл кылат. Фа мада бихи ва би Абдуррахман ибн Ауф ва би Усман ибн Маз'ун وبالأرقم ابن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا بين يديه كلمة الحق. أبو عبيدة ابن الجراح، أبو بكر جنا عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن مزعون وبالأرقم ابن أبي الأرقم деген сахабалар менен барып пайгамбарыбыздын алдында ушул сахабалардагы Абу Бакр менен чогуу барып исламды кабыл алганын пайгамбарыбызга жарыялашат, күбөлүк келтиришет пайгамбарыбызга. فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم. Жана бул сахабалар аябай абройлуу, кулк мүнөзү десең айтпай эле кой, сулуулук, кооздук десе айтпай эле кой, аябай абийирдүү сахабалар болгон. Ошондуктан ушул сахабалар исламдын түркүктөрү болуп берди да. Биринчи аябай күчтүү түркүктөрүнөн болуп беришти. Исламды кудум бир чоң бир сарай сыяктуу кылып коюшту да. ушул эле сахабалар. Айша Абу Убайдата тажрибатал муслимина ал-Qawsiyata fi Makkah منذ بدايتها إلى نهايتها. Абу Убайда мусулмандар менен биргеликте Меккедеги мушриктердин азабын биргеликте көрөт да, баардык азаптарын, кыйноолорун бирге жашайт. Башынан баштап исламды кабыл алгандан баштап өмүрүнүн акырына чейин ушул кыйынчылыктарды баардыгын чогуу жашайт мусулмандар менен. Чогуу башынан өткөрөт. Ва ана ма'ал муслимина as-sabiqina fi 'unfiha wa darawatiha. Абу Убайда эң биринчи исламды кабыл алган мусулмандар менен биргеликте мушриктердин кыйноолорун аябай унф деп атат. Аябай оорчулуктарын жана алардын жапайычылыктарын кумуш жапай болуп кетишкен да. Мушриктерчи капырлар мусулмандарга ушунчалык болуп көрбөгөндөй азаптарды беришкен. Ошолорду мусулмандар менен чогуу көрдү баштан өткөрүп. Ва аламиха ва ахзаниха ма лам юанихи атбау динин аля захрил ард. Ушул убакытка чейин жер бетиндеги эч бир мусулман башынан өткөрбөгөн эң жаман ооруларды, эң жаман кайгыларды башынан өткөрүштү да. Фа сабата лил иптилаи. Жана бардык ушул кыйынчылыктарга, сыноолорго Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушунчалык бекем туруп берди да. Жон тери менен, жүрөгү менен, ыйманы бир олку солку болбостон ордунда ушунчалык тоодой болгон ыйманы менен бышык туруп беришти ушунчалык көп сыноолорго. Ва садакаллаху ва расулаху фи кулли мавқифин. Кандай гана учурлар болбосун,
Аллах Тааланы чынчылдап, пайгамбарыбызды чынчылдап туруп берди. Азыр бул айтышыбыз оңой эле нерсе. Бирок башыбызга кичинекей кыйынчылыктар, сыноолор келип калса, көрүп эле жатабыз. Исламдан чыгып кеткендер, намаз окубай таштап койгондор болуп атат. Аллах сактасын ошондой нерселерден. Лакинна михната Аби Убайдата йаума Бадрин фaqat fi unfiha husban al-hasibin wa tajawazat khayal al-mutakhayilin. Булар анча эмес дейт. Абу Убайданын Бадр согушундагы, Бадр газвасындагы башына келген сыноосу, башына келген Аллах Тааланын буга берген сыноосу айтпай эле кой дейт да. Ушунчалык оор сыноону берди. Жада калса бирөө оюна келтирген оюнан дагы өтүп түшөт дейт да. Бир адам мисалы оюна ушунчалык оор сыноолорду ойлоп көрсүн акылына, андан дагы чоң сыноо келди дейт да бул сахабага. Ошондой эле кыялданып, кыялына келген кандай гана оор сыноолорду ойлонуп көрсүн бир мусулман адам. Бул сахабага алардан өткөн чоң сыноо келди да Аллах Тааладан. انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى. Абу Убайда Бадр согушунда, Бадр газвасында согушуп жаткан душмандар менен душмандардын арасына эч коркпостон кирип барды дейт. Мушриктерден, душмандарынан, өлүмдөн дагы эч качан коркпой ортосуна кирип барып согушту. Фахабахул мушрикуна. Мушриктер bundan коркуп калышты да. Мушриктер булардан коркуп, сестенип качып калышты барган сайын. Ва яжулу жавлата мен ла яхсарул маута. Ушунчалык катуу ылдам согушуп жатты дейт. Өлүмдөн эч бир адам өлүмдөн эскертпегендей дейт да. Мындайча айтканда, мисалы бир адамды айта турган болсок, автоунааңды бир аз абайлап айдагын, бир аз басаңдаткының автоунааңды, сен сүзүп авария болуп өлүп калышың мүмкүн деп эскертебиз го. Ошентип эскертсек, бир аз токтонуп калат да, секин айдап калат, өлүм эсине түшөт дагы. Ал эми бул сахабага бирөө ушинтип эскертпегендей укмуш катуу согушуп жатты дейт да. Бирөө эскертпесе билбейсиң го өлөм депчи. Кудум ошондой өлүм деген нерсе оюнда жок эле дейт да, ушунчалык катуу согушуп жатканынан. فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه. Бул канчалык мушриктерге кирип бара турган болсо терең согушуп, мушриктер мындан айланып качып жатышты дейт да. Бул сахабага эч жолобой жатышты, эч бир мушрик жолобой жатышты дейт, коркушуп. لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه فكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه. Бирок ошол мушриктердин арасындагы бир мушрик ушуга эле келип жатты да. Ушул сахабага эле келип, ушуга эле кол салам дейт. Бул Абу Убайда болсо, мындан болушунча жүз үйрөп качат да, мындан согушуудан, мун менен күрөшүүдөн болушунча өзүн алып качып жатты да, башка мушриктерге качып жатты. Кудум Абу Убайда бул жака качса алдынан чыгат, бул жака качса дагы алдынан чыгат, аркага качса аркасынан чыгат. Ушинтип Абу Убайданы болушунча тороп жатты ал мушрик. ولج الرجل في الهجوم وأكثر أبو عبيدة من التنحي وسد الرجل على أبي عبيدة المسالك ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله. Ошентсе дагы болбой, эки жагын тороп эч жол калтырбай койду да бул мушрикчи. Абу Убайдага качса болбой, жүз үйрүсө болбой, эч бир мындай мүмкүнчүлүк бербей койду да. Башка мушриктер менен согушушуна мүмкүнчүлүк бербей алдын тороп туруп алды да. Эч жака кача албай калды Абу Убайда. فلما ضاق به زرعا ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين فخر الرجل صريعا بين يديه. Ошентип сабыры түгөнүп, сабыр кыла албай, чыдабай калганда кылычын алат дагы башына бир жабат ошол мушрикти. Башына бир жапканда башы экиге бөлүнүп калды дейт. Ал адам жанына өлүп жыгылып түштү Абу Убайданын. لا تحاول أيها القارئ الكريم أن تخمن من يكون الرجل الصريع. Айтып жатат да, сен оюңа келтирбей эле кой, ал өлүп калган адамдын ким экенин ойлобой эле кой дейт. Ама культу лака, мен сага айттым,
إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين. Абу Убайданың башына ешбір адамдың ойына, қиялына да келбеген оор сынау келді деп мен саған айтпадым ба? وَلَقَدْ يَتَصَدَّعُ رَأْسُكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الرَّجُلَ الصَّرِيعَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ. Мен саған айта тұрған болсам, аябай таң қаласың ушунчалык. Себеби ал өлгөн адам Абу Убайданың өзүнүн атасы болчу да. Өзүнүн атасын ошол жерде өлтүрүп салды. لم يقتل أبو عبيدة أباه وإنما قتل الشرك في شخص أبيه. Абу Убайда өзүнүн атасын өлтүргөн жок бул жерде. Абу Убайда атасына кирип алган ширкти өлтүрдү да. Аллах Таалага ширк кошуу, Аллах Таалага күфүрлүк кылууну, капырлыкты өлтүрдү ал жерде. Атасынын денесине кирип алган ширкти өлтүрдү. فأنزل الله سبحانه في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا فقال على كلماته بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله تعالى жана акырет күнүнө чыныгы ишеним менен, чыныгы иман менен, жүрөгүндө кыпындай да шек күмөнсүз иман келтирген адамдарды Аллах Таалага душмандык кылып, жана Аллах Тааланын элчисине душмандык кылып, алар менен согушкандары менен достошконун жана аларды сүйгөнүн көрбөйсүң дейт. Чыныгы Аллах Таалага жана акырет күнүнө ишенген адамдар Аллах Таала менен согушкандар жана анын пайгамбары менен согушкандар менен эч качан достошпойт, аларды жакшы көрбөйт дейт чыныгы момун мусулман. وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ. Жада калса өздөрүнүн балдары болсо дагы, же болбосо аталары болсо, же болбосо бир туугандары, же тууган уруктары боло турган болсо дагы, аларды эч качан жакшы көрбөйт дейт да. Эгер бир адамдын өзүнүн атасы, же өзүнүн баласы, же бир тууганы, же бир аз алысыраак туугандары боло турган болсо, тааныштары боло турган болсо, бирок алар Аллах Таалага каршы чыгып, Аллах Тааланы сөгүп жатса, Аллах Таалага каршы жаман сөздөрдү айтып, Аллах Тааланын буйруктарына баш ийбей, ушунчалык чектен ашып бараткан болсо, аларды эч качан сүйбөйт чыныгы момун мусулман, жүрөгүндө кыпындай да бир шек күмөн болбогон чыныгы иман менен ишенген Аллах Таалага жана акырет күнүнө, андай момун мусулман эч качан ал жакындары болсо дагы аларды жакшы көрүп, алар менен сүйлөшпөйт, мамиле кылбайт алар менен. Улаика катаба фи кулубихимул иман. Мына ошолор, мына чыныгы ошолор, ошол момун үстүдө жогоруда Аллах Таала сыпаттаган пенделердин жүрөгүнө Аллах Таала катаба фи кулубихимул иман, жүрөгүнө иманды ушунчалык бышык кылып койду да Аллах Таала. Ва айядахум би рухин минху. Ошондой эле Аллах Таала өзүнүн жанынан бир нур менен, же болбосо Жабраил алейхиссалам менен, же болбосо бир насыр, жардам менен аларды колдоп койду да, аларга жардам берип койду. Ва юдхилухум жаннатин тажри мин тахтихал анхар. Ошондой эле аларды бейишке киргизет. Бейиштин астынан дарыялар агат, кадимгидей дарыялар агып турган бир бейиштерге киргизет. Холидина фиха. Алар ал жакта түбөлүктүү калышат. Радиаллаху анхум ва раду ан. Аллах Таала алардан разы болду. Ва раду анху. Ошондой эле алар дагы разы болушту. Аллах Таала эмне үчүн разы болду? Ошончолук жакындары болуп жатса дагы, Аллах Таалага каршы күрөшкөндөрү үчүн, Аллах Таалага согуш ачкандары үчүн, Аллах Таалага баш ийбегендери үчүн алардан жүз үйрөп, аларды жакшы көрбөй, Абу Убайда сыяктуу өзүнүн атасын өлтүрүп салды. Буга окшогон окуялар аябай эле көп болгон сахабалардын учурунда. Көптөгөн сахабалар өзүнүн баласын, өзүнүн бир тууганын, өзүнүн атасын, ошого окшогон өзүнүн жакындарын өлтүрүп салган учурлар Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Аллах Тааланын дини жайылуусу үчүн ушундай кылгандар аябай эле көп кездешет. Иншаллах кийинки сабактарда буларды да окуйбуз. Аллах Таала алардан
разы болды. Эмне үчүн? Алар Аллах Таалага баш ийгени үчүн. Ал эми алар Аллах Тааладан разы болушту. Эмне үчүн? Аллах Таала аларга сооп берди. Улайка хизбуллах. Мына ошолор Аллах Тааланын жамааты. Башкача айтканда, Аллах Тааланын буйругуна, Аллах Тааланын бардык аткар деген буйруктарына баш ийишип аткарышат жана тыйылгыла деген нерселеринен тыйылышат мына ошолор. Ала инна хизбаллахи хумул муфлихун. Аллах Тааланын жамааты, мындайча айтканда, Аллах Таалага баш ийип, тый дегенинен тыйылып, аткар дегендерин аткаргылып амал кылгандар хумул муфлихун. Мына ошолор чындыгында ийгиликке жеткендер да. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы ийгиликке жеткен адамдар мына ошолор. Лам якун залика ажибан мин Аби Убайдата фақат балага мин куввати иманихи биллахи ва нусхихи ли динихи. Өзүнүн атасын өлтүрүп салуу Аллах Тааланын жолунда. Бул аны үчүн таң калыштуу деле нерсе эмес да. Абу Убайда Аллахтан разы болсун, аны үчүн таң калыштуу деле нерсе эмес, бир жаңылык деле эмес да. Себеби анын жүрөгүндө иманы ушунчалык күчтүү болуп калган болчу. Иманы күчтүү болуп, эч кандай шек күмөн болгон эмес иманында. Вал аманати аля уммати Мухаммадин маблаган тамахат илейхи нуфусун кабиратун индаллах. Жана Аллах Тааланын алдындагы аманаткөйлүгү ушунчалык аманатка бекем болгондугу көптөгөн нефстерди, көптөгөн адамдарды суктандырат бул сахабанын аманаткөйлүгү. Хаддаса Мухаммад ибн Джафарин قال قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا Мухаммад ибн Джафар айтат, пайгамбарыбызга бир топ келет, бир делегация келет да, насаралардан, христиандардан болгон бир топ келет дагы, пайгамбарыбызга айтат. Алар айтышты: "Я Абул Касим, иб'ас ма'ана раджулан мин асхабика тардаху лана ли яхкума байнана фи ашя'a мин амвалина ихталафна фиха." Эй Касимдин уулу дейт да. Эй Касимдин уулу, пайгамбарыбызды айтып жатат да. Аны пайгамбар деп айтышпайт пайгамбарыбызды алар. Касимдин уулу деп айтышты. Сен өзүң ишенген бир адамыңды, бир сахабаңды биз менен чогуу жөнөткүн. Биздин арабызда бир келишпестиктер чыкты, мал мүлк арасында. Ошол нерсени чечип берсин дейт. Фа иннакум индана ма'шара муслимуна мардиюн. Биз силерден разы болобуз, мусулман элдери деп айтат да пайгамбарыбызга. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ошондо Аллахтын элчиси айтты: "Итуни ал-ашиyyata аб'ас ма'акум ал-кавiyya al-amin." Ошондо пайгамбарыбыз мага кечинде келгиле, силер менен бир аябай чынчыл, аманаткөй бирөөнү жөнөтөм дейт. Кала Умар ибн Хаттаб, Умар ибн Хаттаб айтты: "Фарухту иля салати az-zuhri mubakkiran wa inni ma ahbabtu al-imarata hubbi iyyaha yawma idhin raja'a an akuna sahiba hadha al-na'ti." Умар Аллахтан разы болсун, пешин намазына аябай эрте бардым дейт. Умар айтат: "Мен адатта башчылык кылышты, бир нерсеге башчы болушту же өкүм чыгарышты жактырбайт элем" дейт да. Эч аны жактырбайт элем, андай болушту каалабайт элем. Бирок ушул күнү аябай башчы болушту аябай каалап кеттим, бир өкүмдар болушту аябай каалап кеттим дейт. Эмне үчүн? Себеби пайгамбарыбыз жогоруда айтты да, ошол христиандар менен аябай аманаткөй, чынчыл бирөөнү силер менен жөнөтөм деди, тандап туруп өзүнүн сахабаларынын арасынан. Умар Аллахтан разы болсун, ошол адам мен болуп калайын, пайгамбарыбыз сыпаттаган адам мен болуп калайын деп эрте барат да пешин намазына. Бирок ал башчылык кылышты деле каалабады да. Ал пайгамбарыбыз сыпаттаган сыпат менде болсун деген үмүт менен ошол нерсени каалады. Ошол күнү башчы болушту, ошол пайгамбарыбыз айткан адам болушту ушунчалык катуу кааладым дейт. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазды окуп бүткөндөн кийин эки жакты карады дейт да. Оңду карады, солду карады, сахабаларды карап, Абу Убайдата ибн ал-Жаррах
таап алды дагы, ошону чакырды. Абу Убайда ибн Жаррахты өзүнө чакырат. Ухруж ма'хум фақти бейнахум бил хаққи фима ихталафу фихи. Жана ага айтат: дароо алар менен барып, христиандар менен алардын ишин чечип бергиниң деп, Аллах Тааланын жолунда акыйкат нерсе менен, адилеттүүлүк менен алардын ишин чечип бергиниң деп айтат. Фақулту захаба биха Абу Убайда. Ошондо ай субханалла, бул нерсени Абу Убайда алып кетти деп ичинен аябай өкүнүп кетет. Омар Аллахтан разы болсун. Валам якун Абу Убайдата аминан фахас. Абу Убайда чынчыл эле болбостон, ва иннама кана яжма'у куввата ила al-amanati. Аябай күчтүү аманаткөй болгон. Вакыт баразат хазихи al-куввату фи аксари мин маутинин. Бул сыпаты аябай көп жерлерде ачыкка чыгат. Баразат яма бa'аса расулу саллаллаху алейхи ва саллям жамаатан мин асхабихи ли яталаққау айран ли Курайшин. Бул нерсе качан билинет? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жамаатты өзүнүн сахабаларынан Курайштан болгон бир кербенди, бир кофиланы тозуп алууга жөнөтөт. Ва аммара алейхим Аба Убайдата радияллаху анху ва ан. Ошондо Абу Убайданы аларга башчы кылып коет. Ва заввадахум жирабан мин тамрин лам яжид лахум гайраху. Ошондо бир идишке пайгамбарыбыз аларга курма салып берет да. Курма салып аларды жөнөтөт. Андан башка нерсе табылбайт да жегенге. فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة. Абу Убайда күнүгө өзүнүн шериктерине бирден гана ошол курмадан берип турган да. Бирден гана курма берип турган. Fa yamussuha al-wahidu minhum kama yamussu as-sabiyyu dar'a ummihi. Ошондо алар ар бири бирден курманы алып алып, бир күнгө жетириш керек ушул бир курманы. Кудум жаш бала энесинин көкүрөгүн эмгендей, ошолорду оозуна салып алып, шимип жүрүштү дейт да. ثم يشرب عليها ماء فكانت تكفيه يومه إلى الليل. Ошентип суу ичишип, бир курма менен кичине суу ичишип, ошол нерсе бир күнгө жетип жатты дейт. Бул сахабаларга жеткирип жатты ошентип. وفي يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي دلوني على محمد. Анан Ухуд газвасы болуп, Ухуд согушу болгон учурда мусулмандар жеңилип баштаганда мушриктер кыйкырып жатышты. Мага Мухаммадты көрсөткүлө, мага Мухаммадты көрсөткүлө, мен аны өлтүрөм деп кыйкырып жатышты биринен өтүп бере. Дуллуни аля Мухаммадин. Кана Абу Убайдата ахад an-nafar al-asharata allazina ahatu bir-rasuli sallallahu alayhi wa sallam li yazudu anhu bi sudurihim rimah al-mushrikin. Ошондо пайгамбарыбызды 10 чактыдай сахаба курчап алган болчу. Сахабалар пайгамбарыбызды курчап өзүнүн көкүрөктөрү менен коруп жатышты мушриктерден. Ошолордун арасында Абу Убайда ибн Жаррах да бар эле. فلما انتهت المعركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقة من حلق درعه. Согуш бүткөндө, Ухуд согушу бүткөндөн кийин пайгамбарыбыздын мунул тиштери сынып калган болчу. Ошондой эле пешенеси дагы сынган эле дейт, жарылган эле дейт. Бетине жагынын мунул жерине өзүнүн үстүнө кийген темиринин сыныктары кирип кеткен болчу. Эки сыныгы бетине сайылып кирип кеткен болчу. فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته فقال له أبو عبيدة. Ошондо Абу Бакр ас-Сиддик пайгамбарыбыздын досу дароо пайгамбарыбызга барат дагы ошону чыгарганга аракет кылып жатканда Абу Убайда аны токтотуп айтат: "Уqsimu alayka an tatruka zalika li." Мага кой бергин, мен өзүм чыгарам дейт. Фатаракаху аны Абу Бакр таштап макул дейт. Фахоша Абу Убайдата ин ихталаахума биядихи ан юлима Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Убайда эгер колум менен чыгара турган болсом, пайгамбарыбыздын жанын оорутам дейт дагы, тиши менен, азу тиши менен тиштеп туруп, бирөөсүн аябай катуу тартып жулуп алганда, ошол тиштеген тиши сынып түшүп калат да Абу Убайданын.
чыгып кетет могул жака. Ошентип бирөөсүн чыгарат. Андан кийин экинчисин дагы башка тиши менен тиштеп туруп, аны менен дагы каттуу тартканда ал тиши дагы түшүп калат да. Эки тиши сынып түшүп калат. قال أبو بكر فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما. Ошондо Абу Бакр айтат, Абу Убайда тиши сынган адамдар болот го, тиши жок адамдар. Ошол тиши жок адамдардын эң сулуусу эле дейт да, эң коозу эле дейт. لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلوات الله عليه المشاهد كلها منذ صاحبه إلى أن وافاه اليقين. Абу Убайда пайгамбарыбыз менен пайгамбарыбызга жолуккандан бери, исламга киргенден бери бардык газбаларды, бардык кыйынчылыктарды, оорчулуктарды пайгамбарыбыз менен бирге жашап, бирге башынан өткөрдү. Оорчулуктарды, кыйынчылыктарды, ачкачылыктарды баарын башынан өткөрөт. فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة يوم السقيفة. Башкача айтканда пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин андан артынан бир халифа шайлаш керек да, бир башчы, мусулмандардын башчысын шайлаш керек. Ошол учурда Абу Бакрды шайлашат. Ошол күнү дейт, Умар ибн Хаттаб айтат Абу Убайдага: "Убсут ядека убай'ка фа инни сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул: Инна ли кулли умматин аминан ва анта амину хазихил уммати." Колуңду бер дейт Абу Убайдага Умар радиаллаху анху. Мен сени шайлайм дейт да. Сенин халифа болушуңду каалайм деп колуңду бер дейт. Себеби пайгамбарыбыз сен жөнүңдө ушинтип айтканын уккам дейт. Пайгамбарыбыз бул жөнүндө эмне деп айткан Абу Убайда жөнүндө? Бардык үммөттүн бир чынчылы болот. Менин үммөтүмүн чынчылы бул Абу Убайда деп айткан пайгамбарыбыз. Ошондо Абу Убайда: "Ма кунту ли атақаддама байна ядай раджулин амараху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан яуммана фи салати фа аммана хатта мат." Мен пайгамбарыбыз бизге имамчылыкка буйруган адамдан өткөндү каалабадым дейт да. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз Абу Бакрды дайым имамчылыкка буйруйт болчу, жана өзү өлгөнгө чейин Абу Бакрды буйруп жүрдү. Өлүм төшөгүндө жатканда дагы Абу Бакрды имамчылыкка буйрат. Ошодон өткөндү каалабадым дейт. ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. Ошентип Абу Бакрды халифа кылып шайлашкандан кийин Абу Убайда ага ушунчалык сонун насихаттарды айтып жүрдү дейт, насихаттарды. Жана ага эң жакшы жардамчы болуп калды дейт, жанында шерик болуп, аябай көп жардам берип жүрдү. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق. Андан кийин Абу Бакрдан кийин Умарга өтөт халифалык. فدان له أبو عبيدة بالطاعة. Абу Убайда андан кийин Умардын аябай жакын жардамчысы болуп калат. ولم يعصه في أمر. Эч качан анын берген буйругун четке какпай аткарган. إلا مرة واحدة. Bir эле буйругун аткарбай койгон. فهل تدري ما الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين? Sen билесиңби, мусулмандардын башчысынын буйругун аткарбай койгон Абу Убайда кайсыл буйрукту аткарбай койгон ошондо? لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة ابن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. Абу Убайда ибн Жаррах мусулмандардын кошундарына башчылык кылып, Шам жакта, башкача айтканда азыркы Сирия жакта көптөгөн жерлерди басып алып, ал жерлерге исламды жеткирип, Аллах Тааланын сөзүн жеткирип, пайгамбарыбыздын ишин улап жүрдү да ошол жакта. Аллах Таала ошентип Абу Убайда ибн Жаррахтын колу менен Шам өлкөсүн бардык жагын фатх кылдырды да, исламды жайды ошол жака. فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. Анын себебинен, анын колунан азыркы Фурат деген дарыяга, ошондой эле азыркы Түркия жакка чейин жайылды да. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط. Ошол учурда Шам жерлерине, Шам өлкөсүнө бир оору кирип барат да. Ушунчалык жугуштуу жана өлүмгө алып бара турган бир оору жайылат.
Адамдар андай орунду эч качан көргөн эмес эле дейт. Фажала яхсудун наса хастан. Кудум бир өсүмдүктү эккенден кийин аларды кесип кыркып алабыз го. Бул оору дагы чекиден адамдардын жанын ошондой алып жатты дейт, бир өсүмдүктү кесип салгандай. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها Умар ибн Хаттаб Абу Убайдаға хат жазып элчи жөнөтүштөн башка аргасы калбады. Анда айтат: "Инни бадат ли илейка хажатун ла гина ли анка фиха." Менде ушунчалык бир оор иш чыкты, бир көйгөй чыкты. Аны сенсиз кыла албайм, сенсиз чече албайм. Сен келишиң керек, сөзсүз дейт. Фин атака китаби лейлан финни а'зуму алейка ла тусбиха хатта таркаба илейя. Эгер бул катым сага кечинде жетип бара турган болсо, сен таң аттырбай туруп келишиңе ушунчалык ишенем дейт. Мындайча айтканда, ошол нерседе сөзсүз сени келтиришиң керек дейт да. Сөзсүз келгениң түнү дейт да. Мен бул оюмдан эч качан кайтпайм дейт. Вайн атакан нахаран файни а'зуму алейка алла тумсия хатта таркаба илейя. Ал эми күндүзү келе турган болсо катым сага, анда күндүзү кечкирбей туруп дароо жолго чыгышың керек. Мен бул оюмдан эч качан кайтпайм, сени сөзсүз алып келдирем дейт. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال أبو عبيدة عمردن قطن алгандан кийин айтат, окуп туруп: "قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق ثم كتب إليه يقول." Момундардын башчысы, мусулмандардын башчысы Умар мага муктаж болгонун билдим дейт, бул катты окуп. Ал мусулмандардын башчысы Умар ушуну каалап жатат дейт да. Biz баардыгыбыз фанийбиз. Башкача айтканда, түбөлүктүү эмес, биз баарыбыз өлөбүз дейт да. Ошондой болсо дагы дейт, ошол мени дейт, өлтүрбөй дайым жашай тургандай мамиле кылып жатат мага дейт да. Мени тирүү калтырып калгысы келип атат. Акыйкатта баардыгыбыз өлөбүз дейт. Бир гана Аллах Таала гана тирүү калат да, түбөлүктүү калат. Баардыгыбыз өлөбүз деп айтып атат мындайча айтканда. Баардыгыбыз фанийбиз, өтүүчүбүз бул жашоодон. Андан соң Абу Убайда ага дагы бир кат жазат. Я амирул муъминин, эй момундардын башчысы, инни код арафту хажатака илейя. Мен сенин мага муктаждыгыңды билдим. Ва инни фи джундин минал муслимина ва ла аджиду ми нафси рагбатан аниллази юсибухум. Мен мусулмандардын арасындагы эле бир аскер мен. Аларга жете турган, алардын башына келе турган нерсе менин башыма келбесин деп кетип качып кете албайм. Мен алар менен бирге болушум керек дейт, аскерлер менен. Аларга келе турган, алардын башына келе турган нерсе менин дагы башыма келет дейт. Вала уриду фиракахум хатта яqdiyallahu fiyya ва фихим амраху. Мен бул жерде эч качан таштап кетпейм аларды. Аллах Таала качан бизге бир өкүм бергече ушул жерде калам алар менен. Фа иза атака китаби хаза фахаллилни мин азмика ва азанли бил бақаи. Эгер менин катым сага бара турган болсо, жете турган болсо, сен бул аябай бышык оюңан кайтканың дейт да. Мени эч качан келтире албайсың, мен оюман кайтпайм дейт. فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه. Аны Умар окуп, көзү шишигиче илейт. فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين. Анын жанындагылар ыйлаганын көрүп сурашат. Эй, не болду Амирул Муъминин, момундардын башчысы, сизге не болду? Абу Убайда өлүптүрбү дейт да. Ошенткенде факола ла дейт, жок дейт. Валакин ал-мауту минху кариб, бирок өлүм андан алыс эмес, жакын өлүмү дейт. ولم يكذب ظن الفاروق إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون. Андан көп өтпөй эле Умар ибн Хаттабтын айткан сөзү чын болуп, ага жугуштуу оору жугуп калат. Өлүмгө алып барган оору жугуп калат. فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال. Ал өлүм төшөгүнө жаткан өзүнүн аскерлерине кошунуна айтат: "Инни мусикум би васиятин ин кабилтумуха лан тазалу би хайрин." Осият кылам, эгер ошол осиятты, ошол насааттарымды аткара турган болсоңор, жакшылыктан эч качан чыкпайсыңар дейт. Дайым жакшылык болот дейт. Акимус салата, намазыңарды тургузгула дейт. Ва ату заката, закатыңарды бергиле. Ва суму шахра рамадана, Рамазан айында ораза кармагыла. Ва тасаддaqu, садака бергиле. Ва худжу
ажылык кылгыла, ва тамиру умра кылгыла, ва тавасау ошондой эле бирөөлөргө васыя мындайча айтканда насааттарыңарды айткыла. Вансахули умараикум ва ла тагушшухум. Башчыларыңарга насаат жакшы сөздөрүңөрдү айткыла, жана аларды эч качан алдабагыла дейт да башчыларыңарды. Ва ла тулхикумуд дунья. Силерди дүйнө алдап койбосун, дүйнө адаштырып койбосун дейт да. Fa innal mar'a law umira alfa hawlin ma kana lahu buddun min an yasira ila masra'i hadha allazi tarana. Эгер адам 1000 жыл жашаса дагы дейт, алардын эч качан мындай качала турган жери жок дейт. Мени көрүп турасыңарбы азыр дейт. Менин абалыма бардык адамдар түшөт дейт. Мындайча айтканда өлүмгө бардыгы түшөт, өлүм бардыгынын башына келет. Кимдир бирөө 1000 жыл жашасын, 100 жыл жашасын, бай болсун, кедей болсун, баары бир менин абалыма түшөт дейт. Инналлаха катабал маута аля бани адама фахум майитун. Аллах Таала Адам алейхиссаламдын балдарына өлүмдү жазып койгон тагдырларына. Алар бардыгы өлүшөт. Ва акиясухум атбаухум. Акылдуулары дагы дейт. Көп нерсени жакшы түшүнгөндөрү, хикматтуулары дагы өлөт дейт. Атбаухум би роббихи. Раббысына ушунчалык итаат кылып, намаз окуп, ибадат кылгандар дагы өлөт дейт. Ва а'малухум ли яуми маалихи. Ошондой эле акырет күнү үчүн кайта турган күнү үчүн, кыямат күнү үчүн амал кылгандар дагы баардыгыбыз өлөбүз дейт. Эч ким качып кутула албайт. Вассаламу алейкум ва рахматуллах. Силерге Аллах Тааланын тынчтыгы жана ырайымы болсун. Сумма илтафата иля Муаз ибн Жабалин ва кол. Андан кийин Муаз ибн Жабалга карап туруп айтты: "Я Муаз, эй Муаз, салли бин нас." Адамдарга имамчылык кылгын, адамдарга имам болуп намаз окугун. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة فقام معاذ وقال. Андан көп бейле анын руху чыгып кетет, таза руху чыгып кетет, жаны чыгат. Муаз туруп айтат: "Айхан нас, эй адамдар, иннакум код фужи'тум би раджулин валлахи ма а'ламу анни раайту раджулан абарра садран." Эй адамдар, силер азыр өлүмүнүн себебинен ыйлап жаткан, кайгырып жаткан бул адамдан дагы таза жүрөктүү адам көрбөдүм дейт да. Жүрөгү таза адам көрбөдүм. Вала абада гаилатан. Бул саханын жүрөгүндө эч кандай жаман көрүү, бирөөнү алдоо, жек көрүү, кек сактоо деген нерсе жок эле дейт. Ушудан өткөн мындай нерсе жүрөгүндө жаман нерсе сактабаган адам көрбөдүм дейт. Вала ашадда хуббан лил акибати. Мындан өткөн акыбетін жакшы көргөн адам көрбөдүм. Вала ансаха лил аммати минху. Мындан дагы көп насаат берген адамдарга адам көрбөдүм. Фатрахаму алейхи ярхамкумуллах. Ага Аллах Тааладан ырайым тилеп дуа кылгыла. Аллах Таала силерге дагы ырайымын берсин, кечиримин берсин. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله